Эми рукуячы кандай болуш керек десе, рукуячы эң биринчиси субханалла шариатка сугарылган болуш керек. Шариатка сугарылган деген сөз ошол шариат илиминен илими болуш керек. Биринчиден таджвид илиминен, экинчисинде фыкh илиминен, экинчи акыйда илиминен, экинчиси субханалла фыкh илиминен, үчүнчүсү субханалла усул деп коет. Куранды чечмеле усулу, фыкхты чечмеле усулу, хадистерди чечмеле усулу, мындай айтканда ошол усулдардын негиздеринен баардыгын тең өзүнүн казанына сала турган адам болуш керек. Бул бир. Эми субханалла экинчиси болсо, рукуячы эң негизгиси каары, алым болсо жакшы болот. Каары, алым. Ошондон үчүнчү нерсе талап коюлат, ошол тажрыйбалуу болгон жакшы болот. Тажрыйбалуу. Түшүнөсүздарбы? Мынекен машхур тажрыйбалуу болгон жакшы болуп эсептелет. Демек ушул үч талап коюлат. Эгерде каарлы болсо, илим өтсө, мисалы алса, кээ бирде адашып кетиши мүмкүн шариаттан да. Өзүнчө ойлонуп бир нерсе чыгарып алышы мүмкүн, шайтанга баш ийип кетиши мүмкүн керек болсо. Түшүнөсүздарбы? Демек бул жерде кичине тонкий нерселер бар. Ушул нерселерге көңүл буруш керек. Ачык нерсе бул. Анткени себеп эгерде ушул нерсе ачык болбосо, силер да өзүңөр да адашып кетесиңер. Ошол мезгилде шуурап коюу жакшы эмес. Эң жакшы дем, субханалла, эң жакшы дем эң азында болбой калганда бир жарым сааттык болгон жакшы болот деп айтабыз. Эми ар бир адам ыхласына жараша, кээ бирде 10 мүнөт болсо да ыхлас менен боло турган болсо өтүп кетиши мүмкүн. Бирок эң жакшысы көпкө чейин окулганы жакшы экен. Ошондой эле ошол жин менен адам ортосунда диалог болбой окулганы жакшы. Эмне үчүн ухруж адулла, күйөөсүң чык бар деген эле сөздү айтышы шарт болуп эсептелет субханалла. Түшүнүп атабы? Демек мына ушундай бир нече шарттарды аткарылса, ана силер рукуячыда же болсо чыныгы дем салуучунун ичинде болгон болуп эсептелесиздер. Ушундай нерсе. Бирок эгер рукуячы мактанса, башка бирөөнү жамандаса, ошол мезгилде субханалла өзүн өйдө көтөрө турган болсо, текебер боло турган болсо, дүйнөгө берилип кеткен болсо, же болсо ушундай нерселер боло турган болсо, ал рукуячы боло албай калат уже. Эмне үчүн дегенде, рукуяда эң чоң талап кылган жер таквачылык болуп эсептелет. Ошол менен эмнекен сиздер рукуячы, алым, тажрыйбалуу, каары болсо дагы эми эң акыркы турган таквачылыгын карашыңар керек болот. Эгер таквачылыгы бар болсо, машалла ошонун аркасынан ээрчишиңер керек, ошондон барсаңар болот.